Азыр айттык, бул халалдын таасири чоң деп, харам жесең харамдын кесепети да чоң деп. Ошон үчүн уламалар айтат, халал жеген адамдын тозокко түшүп калат деп атат. Ибадаты кабыл болбойт. Башка хадистерде келет, ким харам жеген болсо 40 күнгө чейин ибадаты кабыл болбойт дейт. Ибадат кыласың, бирок харам жедиң, харамды иштең, харам нерсе кылганың үчүн 40 күнгө чейин ибадатың кабыл болбойт дейт. Ошон үчүн ибадаттын кабыл болушуна дагы шарт жеген лукма, тамагыбыз халал болуш керек, адалдан болуш керек. Түшүнүңөрбү? Андан сырткары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадис айтат, Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз айтат, бир адам сапарга чыгат дейт. Узун сапар, алыс сапарга чыгат. Чарчап келип анан дуа кылат. Я Раб деп. Бирок жегени харам, ичкени харам, кийгени харам. Анна юстажабула. Эми мунун дуасы кандай кабыл болсун дейт. Эми дуасы кабыл болбойт деген сөз. Алыс сапар кылдың, сапарларга чыктың, мээнет кылдың, кыйналдың. Бирок жегениң харам, кийгениң харам, ичкениң харам, сенин дуаң кабыл болбойт. Жүдөгөнсүң, кыйналгансың, хажга бардың, умрага бардың, талеп илим болдуң, эмне диний сапар болсун, бардыгы айырмасы жок. Жегениң харам болсо, дуаң кабыл болбойт. Ошон үчүн дуанын кабыл болуш үчүн дагы эмне шарт экен? Халал лукма жеш шарт. Сахабалардын ичинде шейх сахабалардын ичинде Саад разияллаху анху, Саад ибн Муаз разияллаху анху пайгамбардан сураган, я Расулаллах, мага дуа кылың, Алла Таала мени мустажабы дуа кылсын деген. Мустажабы дуа деген дуасы кабыл болгон зат деген. Мен эмне дуа кылсам Алла Таала дуамды кабыл кылган адам болоюн деп пайгамбардан сураган. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айткан, халалдан тамак жеген деген. Халалдан тамак же, халал менен азыктангын, сенин дуаң кабыл болот деген. Эмне дуа кылсаң дуаң кабыл болот деген. Ошон үчүн халалдан тамак жесек, иншалла, ибадаттын кабыл болушуна шарт. Жана дуанын дагы кабыл болуш үчүн халал жеш шарт.